Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде мен Альбина Жолоева. Аксы районунун 37 жаштагы тургуну Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун активдүү мүчөсү катары шектелип, Ош шаарында колго түштү. Анын убактылуу жашап жаткан үйүнөн партиянын чакырыктары, өзбек жана кыргыз тилинде жазылган китептер, дисктер жана флешкалар табылган. Экспертиза аларды экстремисттик мүнөздөгү адабияттар экендигин тастыктады. Иликтөө иштери уланууда. 3 февраль күнү Оштон Өзбекстан Ислам кыймылы уюмунун мүчөсү деп шектелген 26 жаштагы жергиликтүү тургунда кармалган болчу. Анын үйүнөн куралдар жана экстремисттик таратма баракчалар табылган. Тергөө учурунда ал куралдарды таанышынан сатып алганын, экөө жакында аймакта жихад кылуу аракетин көрүп жүргөнүн айткан. 2 марттан 14 мартка чейин Кыргызстандын бүт аймактарында кызамык кызылча оорусуна каршы жапырт эмдөө жүрөт. Бул тууралуу Азаттыкка Республикалык эмдөө борборунун башчысы Жолдош Калилов билдирди. Дары-дармек сатып алууга өкмөт 34,5 миллион сомдон ашуун каражат бөлдү. 840 000 доза вакцина күтүп жатабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму уруксат берген фирмалардан балдар фонду аркылуу сатып алат, дейт Калилов. Март айындагы эмдөө 2 этапта өтөт. Алгач 11 жаштан 20 жашка чейинкилер, андан соң 1 жаштан 10 жашка чейинкилер дарыланат. Жалпысынан 2 миллион 307 000 адам эмдөө алат. Кыргызстанда кызылча оорусун жуктургандар соңку 1 айда күчөдү. Учурда 3403 адам ушул дартты жуктурганы аныкталды. Кыргыз медицинасында кор оорусу кызылча, краснуха илдети, кызамык деп аталат. Мындан ары Ош шаарындагы саясий абал тууралуу ыкчам маалыматты Ош шаардык ички иштер башкармалыгы кала мэриясына берип турат. Бул кечээки ички иштер министрлигинин Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгынын жыйынында милдеттендирилди. Отурум ички иштер министрлигинин жыл жыйынтыгында коюлган тапшырмаларды күч түзүмдөрүнө жеткирип, аларды иш жүзүнө ашыруу үчүн өткөрүлдү. Кененирээк кийинки сюжетте. Отурумга Ош шаары жана облусундагы ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери чакырылган. Жыйын министрликтин жыл жыйынтыгында коюлган тапшырмаларды күч түзүмдөрүнө жеткирүү максатында өткөрүлдү. Грабеж, тоноочулук деп жазылып катталып аткан фактылар бар дейт. Мен билем, бул фактылар болуп жатат баардык жерлердечи. Мен суранып кеттим, ошол нерсени Ош шаарда ошол областын милициялар ушундай жол коюп коюш керек. Бандит заттар мыйзамсыз айланууга каршы күрөшүү багыты боюнча иш начар дейт. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы убакта өспүрүмдөрдүн оор жумушка тартылуусу жана аларга карата зордук зомбулук көрсөтүү учуру өскөн. Ошол себептүү отурум башталары менен эле мектепке барбагандардын тизмесин аныктап, билим берүү мекемелери менен тыгыз иш алып баруу тапшырмасы атайын буйруктун негизинде күч түзүмдөрүнө жүктөлдү. Жогорудагы себептердин негизинде жаш балдардын укуктарына, коомдук жана жол коопсуздугуна залал келтирүүчү жагдайларды чектетүү, ошондой эле көзөмөл жүргүзүүнү камсыздоо максатында талап кыламын. Андан соң Өмүрзаков ички иштер министрлигинин коллегиялык жыйынында айтылган кемчиликтерге токтолду. Маалым болгондой, 2014 жылдын жыйынтыгында өлкөдө тергөө иштери начар жүргөн. Каракчылык жана тоноочулук фактылары көп катталып, алардын көпчүлүгүнүн бети ачылган эмес. Буларды маалымдаган соң райондук ички иштер башкармалыгынын алып барып жаткан иштерине токтолду. Анда Чоң Алай районунда мындан 1 жыл мурун дайынсыз жоголгон аялдын ушул күнгө чейин табылбай жатканы сынга алынды. Араландагы военный бөлгөнү точно себеби бул жанагы аялдын үйөсүнө малын кайтарып жүргөн да, малын бактырып жүргөн. Военный кечеги чүйүп каталганда военный точно көргөнбүз. Ал аялдын акылысы жайында. Анда кыз болсо кызга келет болчу. Аскери келген баласы. Мындан Алай, Каракулча, Арава райондору да четте калган жок. Алар мал уурулук көп катталышы боюнча жана анын бети ачылбай жатканы менен сынга кабылды. Араванын райондук ички иштер башкармалыгы кылмыштын бети ачылбай жатканына малдардын Өзбекстан тарапка өткөрүлүп кетиши аларды аксатып жатат. Маалым болгондой, кечээ 2 февралга караган түнү эле Араванда 6 мал уурдалып, анын коңшу Өзбекстанга өткөрүлгөнү аныкталган. Өзбекстандын жарандары чек ара тилкесин бузуп киришип алып чыгып кетишти. Бул багытта биз өзүбүздүн иш-чараларды чек ара кызматы менен биргеликте өткөзүп атабыз. Чек араны коргоо боюнча, чек арага жакын айылдарды чыңдоо боюнча дегендечи, түнкү күзөттөрдү уюштурдук.
Отурумда Ош аэропортундагы каракчылык жана Канжар Кадыралиевдин кармалбай жатканы боюнча да сөз козголду. Алардын ушул күнгө чейин кармалбай жатканына милиция күнөөлүү экени белгиленип, иликтөө жүргүзүү тапшырмасы коюлду. Ошондой эле аймактагы саясий кырдаал тууралуу да сөз болуп, көч түзүмдөрү региондо абал туруктуу экенин билдиришти. Жыйынтыгында Ош шаарындагы саясий абал тууралуу ыкчам маалыматты кала мэриясына берип туруу тапшырмасы коюлду. Исаков Максимович, саясий кырдаал, ыкчам абал. 2014-жылдын жыйынтыгы менен Ош шаардык ички иштер башкармалыгы республика боюнча 1-орунду алып, өтмө кызыл туга татыганы отурумда айтылып, башкармалыктын кызматкерлерин куттукташты. Биз үчүн оңой болгон жок. 2014-жылы бир топ Кыргызстандагы окуялар болду, ушу Ош шаарында. Ошол окуяларда Ош шаардык ички иштер башкармалыгы өзүнүн жогорку чеберчилигин көргөзүп, чоң жакшы иштер аткарылды. Белгилей кетсек, өтмө кызыл тууну Ош шаардык ички иштер башкармалыгы быйыл 3-рет алышты. Өтмө кызыл тууга атайын шарттардын негизинде 60 көрсөткүчкө жооп берген гана ички иштер башкармалыгы алат. Назгүл Ахунова, Айбек Ибрагим уулу, Ынтымак. Сузакта 9 бала бакча жабылышы мүмкүн. Район аймагында былтыр жаңы ачылган балдар бакчаларында штаттык бирдик чечилбей жабылуу коркунучунда турат. Бул тууралуу район башчысы Нурболот Мирзахметов шейшемби күнү облустук жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында айыл өкмөттөр тамак аш жана башка маселелерин чечишкен. Бирок каржы министрлиги тарабынан тарбиячылардын штаттык бирдигине акча бөлүнбөй турат. 2014-жылы Жалал Абад облусунда 20 бала бакча ачылды. Ал жерде аймактагы балдардын 23% тарбияланат. Дем алыш күндү жекшембиден жумага жылдыруу демилгени парламенттин 10 депутаты колдоду. Бул тууралуу эл өкүлү Турсунбай Бакир уулу билдирди. Анын айтымында эс алымы аптанын 5-күнүнө жылдыруу мыйзам долбоору 2 жылдан бери көтөрүлүп келгени менен чечим кабыл алынбай келет. Мусулман өлкөлөрүнүн баарында жума дем алыш күндө эсептелет. Бул татаал документ, бирок эртедир кечтир мыйзам кабыл алынат, дейт Бакир уулу. Ал кошумчалагандай, Кыргызстан калкынын 85% мусулмандар. Жума намаз чак түшкө тура келип, көпчүлүк намаз окуганга мүмкүнчүлүк таба албай калат. Же тескерисинче, айрымдар намазга кетип, жумуш калып кетет. Мыйзам долбоорун комитет колдогон жок, бирок палатанын кароосуна жиберилди. Эл аралык бокс бирикмеси кыргызстандык мушкер Азат Үсеналиевди январь айындагы мыкты спортчу деп атады. Уюмдун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, Азия чемпиону Азат Үсеналиевге бул наам бүткүл дүйнөлүк бокс сериясынын 5-сезонунун алгачкы беттешинде европалык Эндрю Селбини уткандыгы үчүн ыйгарылды. Ал 10 жашынан баштап бокс менен машыгып келет. 2007-жылда өспүрүмдөр арасында Кыргызстандын чемпиондугун уткандан кийин эл аралык мелдештерге Азиянын жана дүйнөнүн чемпиондугуна катышып, тажрыйба топтогон. Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу 2013-жылы Азиянын чемпиону болгон. Сиздер соңку сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар менен биздин сайттан жана радиодон да кабардар боло аласыздар. Ынтымак чекиткейчи сайтына баш багып, Ынтымак радиосун 106.1 жыштыгында күзөтүүгө чакырам. Ал эми мен сиздер менен 18:00-гө чейин коштошом. Иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Что вы, не